Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы кабарлар менен сайтка саякат берүүсүнөн тааныштырабыз. Бул чыгарылышта мен Сезим Илимбекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта атка минердин жерге түшкөн баш кийимди алганы элди суктандырды. Көлдө балык кармайм деген 4 киши камакка алынды. Бишкекте жолдо бараткан автобустан өрт чыкты. Социалдык тармактарда бийчи кыздын жерге түшүп кеткен үкү топусун Оштун губернатору жерден алып, кыздын башына кийгизип койгон видео талкууга алынды. Анда интернет колдонуучулары Элчибек Жантаевке мактоо сөздөрүн жазышкан. Белгилей кетсек, окуя облустук перинаталдык борбордун курулушуна капсула салуу аземинде болгон. Көлдө балык кармайм деген 4 киши камакка алынды. Окуя 20 ноябрга караган түнү Григорьевка айылында болгон. Милиция балыкчыларды форелди токко урунтуп жаткан жеринен кармашкан. Алардын бири Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматкери экени аныкталган. Бишкекте жолдо бараткан автобустан өрт чыкты. Окуяга күбө болгондордун айтымында ал Мадина базары тараптагы жолдо болгон. Салон түтөп, бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Өрттү айдоочу өзү өчүргөн. Жанында 5 литрлик 2 бөтөлкө суусу болгон. Окуянын күбөлөрү өрт өчүргүч шаймандын иштебей калганын айткан. Белгилүү ырчы Расул Маматкуловдун уулу Руслан үйлөндү. Бул тууралуу ырчы Айгерим Расул кызы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ырчы 2 жашка бакыт каалап чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Туркияда таасирдүү жана ошол эле учурда күлкүлүү учур видеого тартылып калган. Мышык мэрдин расмий жолугушуусуна жашыруун кирип келип, түз эле столуна секирип жармашкан. Жолугушуунун расмий өтүшүнө карабастан мэр күтүлбөгөн конокту жылмайып тосуп алган. Жолугушуунун катышуучулары жана кызматкерлери жылмайбай кое алышкан эмес. Бул көрүнүш социалдык медиада тез эле тарап, комментарий бергендер мэрдин жылуу мамилесине кубанып, анын жөнөкөйлүгүнө баа беришти. Gidip Bedriye anneye atalım kucağına. Allah Allah. Бишкек мэриясы Ош базарында кошумча арзандатылган эт сатуу пунктун ачты. Анда эттин баасы килограммына 660 сомдон ашырылбайт. Күн мурун Бишкек мэриясы жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматы борбордогу Аламүдүн жана Ош базарларына рейдтерди өткөрүшкөн. Рейдтин жүрүшүндө эттин баасына коюлган чектөөлөрдү так сактоо зарылдыгы түшүндүрүлүп, бааны негизсиз көтөргөндөргө мыйзам чегинде чара колдонулары эскертилген. Густав Климттин Элизабет Ледерер портрети Нью-Йоркто 236,4 миллион долларга сатылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Сатуу 20 мүнөткө созулган. Сүрөттү кимдин сатып алганы ачык айтылган жок. Портрет көз карандысыз заманбап искусство тарыхындагы эң кымбат чыгарма деп атады. Густав Климт аукциондордун тарыхында Леонардо да Винчиден гана артта калган. 2017 жылы анын дүйнөнүн куткаруучусу сүрөтү 450 миллион долларга сатылган. Густав Климттин сүрөтүндө өнөрпоздун негизги демөөрчүлөрүнүн бири болгон Аугуст Ледерердин кызы Элизабет Ледерер көрсөтүлгөн. Кыз ак кийимчен Кытай стилиндеги элементтер менен тартылган. Сүрөт 1914-1916 жылдары тартылган. Таиландтын Бангкок шаарында өтүп жаткан Аалам сулуусу сынагынын жеңүүчүсү мексикалык катышуучу Фатима Бош Фернандес болду. Бул тууралуу аталган конкурстун уюштуруучулары жазып чыкты. Аталган мелдеште экинчи орунду Таиланд өлкөсүнүн катышуучусу Вина Павина Синг ээлеген. Ал эми үчүнчү орунду Венесуэланын катышуучусу алган. Белгилей кетсек, Кыргызстандын атынан Аалам сулуусу 2025 сынагына 19 жаштагы Мери Кубакова катышкан. Швециялык 42 жаштагы Мартин Стреби 81 даана ширеңкени мурдуна салып Гиннестин рекордтор китебине кирген.
Анын 2 баласы рекордтор китебин барактап жатып, атасынын дагы эрдиктерин ушул китептен көрүүнү кыялданарын айтышкан. Мартинке балдарынын айткан сөзү шык берген. Ал алгач 35 ширеңкени мурдуна салып көргөн. Андан кийин дагы бир нече даанага көбөйтүп, машыгып баштаган. Алгач сыноо максатында жасап көрүп баштаганымда мурунду бир аз чою керектигин билдим. Андан кийин ширеңкенин баарын салып баштаганда эч кандай оору сезген жокмун деген ал. UFC Евразия Кыргызстан чемпиондордун мекени аталышындагы даректүү тасма даярдады. Анда республикалык күрөш жаатындагы өнүгүүсү баяндалат. Тасмада UFC'нин жаңы жылдызы болот деген Уран Сатыбалдиевке, Валентина Шевченко менен анын машыктыруучусу Павел Федотовго, Дмитрий Бивалга жана Акжол Махмудовго өзгөчө көңүл бурулган. Чтобы играть Көкбөрү, физически ты должен быть сильный. Там и нету правила. Поиск Көкбөрү. Я его говорил, ты будешь бойцом UFC и чемпионом UFC. Я всегда смотрел на тех людей, которые становились чемпионами. И мне тоже всегда хотелось вот так же порадовать своих близких. Тренировки на природе – это огромная составляющая того становления спортсмена, которое я прошла. Я действительно очень люблю свое детство, я люблю вообще, как я проводил время в детстве. Если я смог, парень, который также рос в Кыргызстане, то и они тоже смогут. Алдыда сайтка саякат берүүсү болду. Болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен 7 каналдын баракчаларынан тааныша аласыздар. Сиздердин пикир биз үчүн маанилүү, андыктан лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.